Muhammed Peygamberimizin meditsinası Defta baka jönündө İmam Ahmad mынтип айткан, бакаларды медициналык шипагерлик максатта өлтүрүүгө шарият уруксат берилбейт. Анткени Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам аларды өлтүрүүгө тыюу салган. Ал-Канундун автору мынтип жазат да: эгерде баканы жесе, ал денеңде шишикти, кубарууну жана жөнгө салынбас эякуляцияны пайда кылуусу ыктымал. Ошондуктан врачтар баканы медициналык максатта пайдалануудан улак болушат. Мындан сырткары айрым бакалар абдан заар, уулуу болушат. Кыскасы, баканы жештин эч кандай пайдасы да, шипасы да жок. Ошондуктан аны жештен оолак болуу керек.